Боди-арт англис тилинен дене искусство дегенди түшүндүрөт. Алгач боди-арттын терең тарыхына кайрыла турган болсок, илгери Түштүк Америка, Австралия жана Африкалар душмандан коргонуу максатында өздөрүнүн бүткүл денесине түрлүү сүрөттөрдү тартып жүрүшкөн. Азыркы мезгилде авангарддык искусствонун бир формасы болуп эсептелет. Ал эми боди-арт искусствосу Кыргызстанда жаңы гана тарап келе жаткан мезгил. Апакай дене арка төштөп аял затынын денесин сүрөттөө өз эле жагымдуу эмеспи? Ал эми сүрөттөбөстөн ошол денеге сүрөт тартуу өзүнчө эле искусство. Муну ошол аял затынын жылаңач денесине сүрөт тарткан сүрөтчүлөр Кыргызстанда чында гана. Бирок сүрөтчүнүн сүрөтчүсү дагы болот экен. Бул жаатта тажрыйбалуу, өзүн сексуалдуумун деп эсептеген сүрөтчү Юрстамбек Шыгаев эстен кеткис маек куруп берди. Сизди аялдын денесине сүрөт тартат деп уктук да. Анан бул искусствону өздөштүрүүгө канча жыл болду? Канча жылдан бери? Мен 86-жылы Конго мамлекетине баргам, Браззавилге. Ушу биздин баягы делегация менен, чоң делегация менен, ушу маданият делегациясы менен барып, ошо Конгодо менин бир жеке көргөзмөм өткөн. Ошондо ошо Конгонун сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Мококе Эмил деген мен өзүнүн джип машинасына салып алып 400 километр ошо аймакта Конгонун айылдарын кыдырдык да, ошо Конгонун айылдарынан таң калыштуу нерсе мен ошо жанагы денеге тартылган тотемный деп коет, тотем искусствосун көрдүм. Ошону көргөндөн кийин келгенден кийин анан мен ушу кызыга баштадым да ушу аялдардын денесине. Мен ойлойм, аялдын денеси абдан сулуу. Ошо денеге дагы сүрөтчү өзүнүн табышмактуу өзүнүн мөөрлөрүн койсо, мен ойлойм, ал киши өзүнчө бир чыгарма болуп жанданат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул өзүнчө дагы бир искусство болуп эсептелет да. Жанагы тату деген искусство ал өзүнчө, тотем искусство деген өзүнчө, ал эми аялдардын денесине тарткан, бул дагы баягы англисче айтканда боди арт деп коет. Боди арт деген сөз ошо денеге тартылган сүрөт деп. Ошо мен Кыргызстанда биринчи жолу ошол экини тарта баштадым. Жанагы айткалдык кызгалдак деген ошо сүрөтүңүздү көрсөтө бересизби? Мына биздин желекти символизирует, ошо адамдын жарымындагы, бул болсо биздин күн карама сары свет. Ошондой эле бул уйдун сөөк башы мен таап алгам, ушуну жайлоодон таап алып, ошол экини кислота менен тазалап, жууп, боек чуккандай кылып даярлап, ошо технологиясын колдонуп, мына бүгүнкү күндө ошо чыгарма ошо кызгалдак сериясынан деп ошонун бир бөлүгү болуп эсептелет. Мына көрдүңүздөр, баягы ошо Кыргызстан экиге жарылып, желек жарылгандай болуп, денеси да ушундай жарылганда, в то же время кандуу бир өзүнчө окуя. Биздин желекти айтып атпайбызбы? Мына мисалы Манастын туусу көк асаба болсо, бул жерде биз кызыл туун алганбыз. Мүмкүн ушу желекте да бизде күнөө бардыр, ушу желекти өзгөртүш керекпи деп кээде мен өзүмдүн жеке оюмда кетет да. Анан ошондуктан мына ошо кызгалдактын бир көрүнүштөрү. Андан кийинки ошол эле биздин дагы бир ошо эпизодубуз мына момундай, бул экинчи да эсептелет. Мына ошол эле биздин аркар текелердин мүйүздөрү ошо сыяктуу мына Кыргызстандын бир Мадоннасы өзүнчө ошо шаркыратмада, бул ошо шаркыратмада тартылган. Ошо шаркыратманын ошо ар жагында, бер жагында ошо кыз мына аркардын эмесин кармап, өзүнүн бир балансын сактап турган кези да. Өзүнчө да мына бул жерде ошо биздин көчмөн калктын элестери, мына дөңгөлөк, бул биздин Саймалы таштын белгилери боюнча бул күн дегенди түшүндүрөт. Мына ошол жерде биздин кыргыздын эмеси ошо балансты кармап турат, кыз да балансты кармап, аркардын мүйүзүн кармап турат. Ушул сыяктуу бир темалар болот да. Мындай боди-артты силер жөнүнө тарта бербей, ар бир денеде өзүнүн бир символикалык эмелери болот. Мисалы бул жерде болсо кыз көк, биздин көл, биздин ысык көлүбүз сыяктуу боелгон, асман, көк асаба десе да болот. Анан ошондой эле ошо бир африкалык бир масканы, мен өзүм коллекциямда Африканын маскаларын чогулттум, ошо масканы кармап, бул дагы мына экөө дуэт кылып ошол жерде биякта турушат. Бул да өзүнчө бир статика, өзүнчө скульптура, өзүнчө бир баян, бедис деп айтсак болот. Бул да өзүнүн терең философиясы бар, ошо көл менен байланыштуу. Көлдүн түйүндө дагы бир уламыш жомоктор бар, бир чөгүп кеткен шаарча бар деп. Может, ошону түшүндүрүп атат. Ошо шаарчада табылган элестер, маскалар десек да жаңылбайбыз. Эң биринчи мындай сүрөттү канча жашыңызда таптыңыз эле? Эң биринчи сүрөттү мен ушу мектепте окуп жүргөндө тиги таятамдын көлөчүн урдап алып, столго коюп алып, таятам 1-2 саат издеп жүргөн экен, ошону жууп, анын ичинде кызыл болот эмеспи, сырты капкара, ошону коюп алып натюрморт кылып тарткам, акварель мененчи. Ушу 5-6 жашымда тартсам керек. Анан мектептен тарта баштадым. Анан мен
биринчи эмгектерим Жаш эленчи журналына чыга баштады. Ошондон чыгып 3 сом 75 4 сомдон мен гонорар алчумун ошол кезде эле. Анан поштага менин папам акылман киши экен, поштага барып менин күбөлүгүм менен өзүң барып ал дечи. Анан почта бийиге эле ошол жака моюнум жетпей барып орус аялдар айтчу, ой, какой хороший мальчик, свой шоколад зарабатывает деп. Анан 4 сом 90 тиын чоң акча болчу ал кезде. Анан ошондо эле мен ошо журналдарга чыгып мен гонорар алчу экенмин да. Ошо алгач аялдын денесин сүрөт тартканда кандай абал болду сага? Жок, алгач аялдын денесине сүрөт тартканда кандай абалда болду? Мен эми сүрөтчүмүн. Мисалы биз баарыбыз доктурга барганда чечинебиз го. Эч кандай эмоция жок. Биздики ошондой да. Мен только сүрөткө денеге тартып атканда ошо чыгарма жөнүндө ойлойм да. Ошо чыгарманын жыйынтыгы кандай болот? Кандай жазалат? Кандай эмеде деңгээлде бүтөт деп. Мындай эч кандай, мүмкүн башка адамдар башка ойлойт. Ошол эле кыздардан сурадым, силерде кандай сезим болду мен тартып аткан десем, жөнөкөй сезим болду. Жакшы дейт, биз сизди сүрөтчү катары, белгилүү адам катары билебиз, инсан катары деп. Чоочун кишиге туруп бербейт да. Менин кесибимди түшүнүп, менин ушу деңгээлимди, билим деңгээлимди түшүнүп, белгилүү сүрөтчү экенин түшүнүп, алар мага ушуга жардам беришти да. Алар да өзүнүн акысын, акчасын алышты. Ошентсе дагы булар мага уруксаат беришти көргөзмөгө койгонго. Керек болсо автограф сурап, үйлөрүнөн кичинекей кылып чыгарып бердим. Ата энеси да макул болушту. Ким тартты? Юрустамбек Шыгаев тартты. Ой, кызым ошондон автограф алып кал деп. Мен байкадыңарбы, көбү орус улуттар. Кыргыз улуттан бир гана кызды мен жанагы кара менен боеп койдум. Эми ал кичине ата энесинен ыймандуулук кылып уялды окшойт. Алдында туура түшүнсө болот. Анан калганын болсо, мына орус кыздар айтышты, Юрустамбек Абдиевич, биз эч качан уялбайбыз, биз сыймыктанабыз. Кийин айтканга жакшы, мына биз дагы чоң апа болобуз, чоң апа болгондо биз дагы айтабыз. Бизди өз учурунда ушундай Юрустамбек Абдиевич деген эл сүрөтчү тартты эле деп сыймыктанабыз деп автограф алып кетишти. Бир гана кыргыздын кызы айтты, агай мени бирдеме кылып коюңузчу, башкача кылып. Анан мен кара светке боёдум дагы. Эч ким даже ата энеси тааныбай калды. Өзү тааныбай калды өзү да. Менминби депчи. Анан ашкабакты коюп, өзүнчө момундай бир мунара кылып, ошо биздин может бурананын бир элестерин кылып, анан ушундай кылып тарттым да. Ушул кыздарды баягы сүрөткө тартып жатканда ашкыңыз ойгонуп кетсе керек. Жок, эми ойгонду деп мен ойлобойм, просто мен ар бир ушу чыгарма жасап атканда ошо мен өзүмдүн баягы чыгармамды, өзүмдүн ушу тамгаларымды ошо денеге түшүрүп, дагы бир ушу искусство тармагында да бир жаңы бир тармакка умтулсамбы деген эме менен жасап атам. Себеби бунун баары тарых, кийин ошо менин китептеримде, эмелеримде калат, автобиографияда ушундай эмеде да жасаган депчи. Эми кээде мен ошо медисчи болуп, жыгачтан, темирден бирдеме жасагым келет. Себеби сүрөтчү деген сөз бул абдан кенен нерсе да. Бул май боёгу эле эмес, же графика эле эмес, же тиги скульптура эле эмес. Бул терең өзүнчө ой жүгүрткөн бир философ киши болот да. Анан мына ушу өнөрканада турасыңар, ушу өнөрканага да Чыңгыз Төрөкулович көп келчү, көп келип чай ичип атып бир топ маектешчүбүз. Бир топ көргөзмөлөрдүн баарын ошол киши ачып берген да. Элчи катары, чоң инсан катары Парижде, Бельгияда, Германияда бир топ эмелеринде жеке көргөзмөлөрүмө өзү катышып келип, элчи катары ачып, аябай сыймыктанып, мына биздин ушу Кыргыздын сүрөтчүсү деп мен ал кишиге 1000 мертебе ыраазымын. Ошо сизге көбүнчө бойдок кыздар келеби же үй бүлөлүү кыздар келип таптырышабы дейсиз? Мен ойлойм бул кыздар бойдок кыздар. Бойдок кыздар, студент кыздар келет. Андан кийин бир топ телефондор болду. Бизди да тартпайбыз. Мен да башка пландарым бар да, кечке эле муну менен эмете бербейм да. Мен өзүмдүн жеке көргөзмөлөрүм болот. Мына азыр Германияга өзүмдүн ошо жеке көргөзмөмө даярданып атам. Франкфурт шаарына 17-сентябрда ачылат. Ошого даярдык көрүп атам. Ошондуктан мен баарына жетише албайм. Аялдын денеси сиз үчүн эмне деп ойлойсуз? Аялдын денеси мен үчүн бир өзүнчө табышмактуу, айтылбаган сырлар да. Ар бир аялдын денеси өзүнчө керемет, өзүнчө берекет. Ар бир ушу жаратылыш жараткан экен, аял затын ушу өзүнчө бир мындай сүрөтчүнүн тили менен айтканда өзүнчө бир Венера Милоская да, скульптура. Ошол скульптурага мындай эбин таап, акырын ошол экинин бир татынакай кереметин түшүнүп, ошо кереметке жараша керемет сүрөт салыш керек да. Ошондуктан бул айтып атпайм, бул аял заты өзү сулуу келет. Ошо аял затын дагы сулуу кылыш бул сүрөтчүнүн милдети да. Мисалы ошо Леонардо да Винчи Жаконданы кандай кылып берген? Мына дүйнөдө азыркы Жаконданын ушу үлгүсү азыркыга чейин табышмактуу да. Ошондуктан мен ойлойм, ошо сүрөтчү аял затын дагы жогорку деңгээлге көтөргөн да.
жаратылыштан да чоң алып чыккан да. Сыр болбосо биздин Кыргызстандагы атактуу айымдардан кимисинин денесин сүрөтүн таптыңыз эле? Эми айымдарга мен баап тиги эмете алган жокмун, бирок мен көбүнө тартат элем. Ошол эле Чолпон Байековага тартса болот. Ошол эле өтүп кеткен актриса Татуу Турсунбаевага тартат элем, Бүбүсарай Бешкеналиевага тартат элем. Мен ойлойм, бизде татынакай айымдар көп. Гүлсара Ажыбековага тартса болот. Ошол эле тиги биздин Жамал эже Сейдахматовага тартса болот. Алардын дагы азыркы жаштагы өзүнүн бир сулуулук керемети бар да. Ошолорго жараша боекторду тапса болот да. Сырын тапса болот, боектордун сырын. Ар бир аял заты, ар бир жашта, ар бир өзүнүн жашында өзүнүн керемети бар да. Жаш кезинде, студент кезинде, азыркы кезинде аларга өзүнө жараша ошо сыр кереметтерин, боекторун тапса болот. Ошо аялдын денесинде бул сүрөттөр канча убакытка чейин баягы көчөдө жүрсө жетпейт? Жок, кээ бирөө ошо үйүнө ошо боюнча эле кийинип кетти, мен ата энеме көрсөтөм депчи, ырым кылыпчы, таксиге отуруп эле кийинип кетишти, беттерин жуубай. Анан мага чалышты, таксилер таң калды дейт, бул эмне деп чочупчу. А кээ бирөө болсо ошо Шавкатман жанына барып полотенце алып бергенбиз, жуунуп, татынакай жуунуп, кийинип алып эле кетишти. Ошо аялыңыздын реакциясы кандай болду эле? Эми аялым, мен баягы академияда Ленинград шаарында, азыркы Санкт-Петербургда окуп жүргөндө, ошо жылаңач аялдарды биз баягы медиктер сыяктуу анатомияны үйрөнөбүз да. Ошондо тартып атканда биринчи күндөрү кысканып жүрдү. Андан кийин өзү келип ошо мен окуган вузга келип көрүп, анан ошондо айтты да, силер докторлор сыяктуу эле изучать этесиңер, таарынбай калды. Анан азыркы мына боди артты көрсө деле эртең айтмакта ажырашам деп. Анан Кудайга шүгүр, ал менин кесибимди жакшы түшүнөт, мен ошого ыраазымын. Мына 30 жылдан ашык жашап келатабыз, 3 балабыз бар. Негизи ошо жашооңузда ала жип тартаган учурларыңыз болду эле? Эмнени? Ала жип тартаганыңыз? Жок, андай болгон эмес. Аялыңызды тартып көрдүңүз беле өзүңүз? Өзүм аялым көп эле портреттерин тарттым, үйдө эле турат, жеке коллекцияда турат, көп эле тарттым, кыздарымды тарттым, кызымды тарттым, аялымды тарттым, портреттерин да кийимчен. Себеби жанагы докторлор айткандай, Гиппократтын клятвасын бергендей сүрөт дүйнөсүндө дагы сен ошо натураны тартып атканда ошо менен ортодо диалог болуш керек да, диалог. Маек болуш керек. Ошо маекти сакташ керек да, ыйык нерсе. Бул боектор эмне деп аталат? Зыяны жокпу денеге? Жок, бул боектор суу боектор деп аталат, денеси зыяны жок. Суу менен жуулат да, бул жанагы кагазга тарткан боектор да. Масляный краска менен тартсаң ал денени баягы раздражать этип, ар кандай бир оорулар чыгып калышы мүмкүн да. Разбавитель деген жаман да ацетон. Бул болсо май боек, суу боек, ал кетип калат. Сүртсө эле анан ал бир эле 2 саатка чыдайт. 2 сааттан кийин ал кургап калат да, түшүп калат. Ошо сүрөткө байланыштуу бир кызыктуу учурлар, окуяңызды айтып бербейсизби? Эң башында баягы тартып атканда мындай сактангансып таң калуу менен карашты да. Анан мен кенен кадимкилер болсо болду, болбосо дедим. Анан бир кызды тарта баштадым. Беркилери чечине албай уялып турушту. Андан кийин ал кызга тарткандан кийин мен тартып атам, мисалы сизди тартып атсам, ал кыздын көзүнөн көрүп атам, артта туруп алып тиги кыздан сурап атат окшойт. Тиги кыз булардан сурап атат да, кандай деп. Анан тигилер көрүп алып, ой биз дагы чечинебиз, биз дагы туруп берели дешти. Анан мунун өзү ошо кыздардын ортосунда мага ишенгендиги биринчиден, экинчиден ошо менин талантыма баа бергенине мен кубандым да. Биздин ортобузда мындай татынакай түшүнүктүү маек болду да. Эч кандай мындай башка өзгөрүү, мындай тентектик эч кандай эмелер болгон жок. Сиз үчүн жашоодо сүйүү эмне да, секс эмне? Мен ойлойм, мен жашоомдо сүйүү бул түбөлүктүү болуш керек, таза, тунук болуш керек. Ал секс деген бул адамдын өзүнчө ошо болуп аткан учурдагы рахаты, өзүнүн бир эс алуусу деп айтат элем да, кумары. Өзүңүздү сексуалдуу деп эсептейсизби? Абдан. Мен абдан сексуальный жигитмин деп эсептейм өзүмдү. Мен мындан танбайм. Ушундай жылаңач кыздардын сүрөтүн тартат экенсиз, анан ушундай адам Кудайга ишенеби? Кудайга мен ишенбейм. Кудайга ишенбейм. Айтып атпайм, мен религиозный адам эмесмин, ишенбейм. Себеби баарыбызда Кудай ушу жардам бер дейбиз, Кудайдын жардам бергенин көрө элекмин менчи. Жардам бергенин көрө элек. Кудайга ишенбейм, мен атеист да эмесмин. Мен өзүмдүн аң сезимиме ишенем, өзүмдүн ата энеме ишенем, өзүмдүн ушу жериме, мекениме, көлүмө ишенем. Биз дагы ошо сүрөт дүйнөсүндө шаманбыз деп ойлойбуз, өзүбүздү шаман сезебиз. Уялышпайбы? Эмне уялат? Сүйүнбөйбү? Булар
Жоқ, я же им заплатил же, по 100 долларов заплатил за позирование. Это агентстводан келди, модели я сам өзүм тандап алдым, да, заплатил. Ошо бодиат боюнча Африкадан баштаган турбайбыз. Ооба, Африкадан башталды. Мен Африкада 2 мамлекетте болдум да. 86-жылы Эфиопияда Адис Абебада болдум, андан кийин 1 жылдан кийин Конгодо болдум да. Себеби ал кезде Кыргыз Республикасына ошо Италияга, Францияга жибербей мындай Африка мамлекеттерине жиберчи да, ошол жака барып келгиле көргөзмө ачкыла деп. Мен ошол жактан биринчи көргөзмөлөрүм ошол жакта болду. Булардын дагы современный кыздар бар. Булар айылда да, айылдагылар көрүнүш. Атиги столицада, Браззавилде жашагандар кадимкидей цивилизацияны көрүшкөн адамдар. Мисалы жана сиз боюйсуз да. Могу жагын боюп жатканда мисалы кыз кылыктан же болбосо уялып күтүп. Ооба, алар массаж алганда бири-бирине айтып атканды уктум да. Сонун массаж турбайбы депчи. Мен кадимкидей уктум. Рахат алышкан, тартып атып сездим да. Айтышты, сонун массаж болот турбайбы депчи. Бул дагы себеби кистишканын өзү эме да. Сен мындай эле точка койбостун, иштейсиң да. Иштегенде тоже өзүнчө Кама-сутранын бир бөлүгү да. Окурмандарга, сайттын колдонуучуларына эмне дейт элеңиз? Мен колдонуучуларына бир нерсени гана айтат элем да, адам баласы бул жашоо дүйнөгө келгенден кийин эркин болуш керек. Эч нерседен уялбаш керек. Жаратылыш бизди ушундай жараткан. Аял затын более баягы объемный кылып, келебеттүү кылып, эркектер мында более түз эмерээк. Ошон үчүн бул жаратылыштын Кудай Тааланын берген рызкысы, берекети. Ошондуктан эч нерсени адам өзү кандай жаралса, ар бир адам өзүн сулуу адам сезиш керек. Бизге искусствонун бул түрү жат сезилгени менен искусство бул искусство. Муну эч ким тана албайт.